Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Бизде абдан сонун жаңылык. Мыякта Америкада дүңгүрөтүп сенсация жасаган Айтурган карындашыбыз келип калыптыр. Кандайсыңар? Жакшы турасыңарбы? Иштеме болуп атабы? Жакшы, сонун. Негизи Чикагога келгенбиз. Чикагога келген сайын биз деген тракты бузулганга чейин күтпөй эле көргөзүп турабыз. Анан кийин картадан карасак, силердин шабыңар жаркын экен, анан Алмазбайкеге баралы, барбасак болбойт деп. Эме майын алмаштырдыбы? Майын алмаштырды, полный претреп инспекция кылды. Трактын жаңы башталып келаткан жерлерин жазап берип атат азыр буйруса. Эметчи? Жолдо калып калбашы. Майды канчага алмаштырып берди? $450. Андай болбойт. Силерге бесплатно бүгүн. Азыр деген Айтурган карындашыбыз келип калды. Мен Айтурган карындашыбызды колдойм. Анткенде мен 5-6 жылдан бери эме кылып жүрөм. Келгиле, иштегиле деп. Азыр көрсөтүп атпадыңарбы силерчи? Баса айтып кетейин. Биз деген Кыргызстанга жүргөндө силердин видеоңорду көрүп келгенбиз. Чынын айтыш керек, биз деген Кыргызстанда 2000 канча эле 2020дан баштап эле Американы угуп жүрчүбүз да. Бирок тракисттер айына 5000-6000 табат деп айтчу. Анан кийин ал учурда биз Дордойдо иштейбиз, өзүбүздүн бизнесибиз бар. Анан кийин тааныштардан сурасак, квартирага кетет, бунусуна кетет деп туруп, бизде чөнтөгүбүзгө $1000 алат дечи да. Анан кийин биз эсептеп көрүп, $1000 биз бул жактан деле эсептейбиз дечибиз. Анан кийин убакыт өтүп, сиздин видеолорду көрүп, чын эле ушундайбы деп, анан жолго чыгып, буйруса келип, анан кийин өзүңөр көрүп атасыңар, биз кандай гроссторду жаап, кандай акчаларды иштеп атабыз. Мындайлар мурда эле болуп келген. 21-жылы бир Ислам деген эним Алмазбайке жүрүп Калифорнияга барып иштеп келели деди да. Мен анда драйвен иштедим да, стабильность деп 6 жыл. Анан ал кетти дагы 21-жыл ноябрь-декабрь жаңгыз эле иштеп, $60,000 таза пайда алып келип, $4,000 кошуп, Бишкекте бар го, жана дворец спорта. Ошонун жанынан двухкомнатный квартира алып койгон. Уже 22, 23, 24, 25 4 жылдан бери ал квартирада $450 бир $500 тегерегинде минимум $500. Квартирада жүрөт да. Ошондон бери айтып келатпайсызбы? Мына бир жумада 14,000 пайда менен чыкты, тияк менен чыкты деп, мыякта ичи күйгөн адамдар көп да. Анан алар айтат да, бир айда биз 3,000 менен чыгабыз, 2,000 эле алабыз депчи. Эмнеге деп сурайм да. Мен кийин ачыкка чыгара баштаганда элдер айтат, бизден карызга сурашат депчи. Мекендештер, карызга сурабай жүргүлөчү. Баса карызга сураган жеринде да чыгаргам. Азыр мурда 5,000 сом сураса, азыр $500 сурап баштаптыр го. Эми эгер сиз өзүңүз иштеген акчаңызга өзүңүз жок, это мои деньги деп айта албасаңыз, билбейм. Силер деген жолдошуңар экөөңөр иштейсиңер. Видеоңорду мен карап турам, азаматсыңар да, азаматсыңар. Мундагы ачыкка чыгарган кишилер да болот, ачыкка чыгарбаган кишилер да болот да. Мындай алганда баягы опытный водительдер аябай көп. Чакан компаниялар бар, 20-30 трагы бар компанияларда. Алар силер айтып атпайсыңарбы? Андан